Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен математика сабагында аттуу сандар жана алар менен болгон амалдар менен таанышабыз. Сабагыбыздын максаты аттуу сандар жөнүндө маалымат алабыз, чен бирдиктерди майдалоого жана ирилетүүгө карата мисалдарды чыгарабыз, аттуу сандарга карата маселе мисалдарды иштейбиз, өз алдынча кошумча тапшырмаларды аткарабыз. Эми балдар, берилген маселелерге көңүл бурсак, маселеден эмнени байкадыңар? 30 секунд ойлонуп көргүлөчү. Ооба, маселелерде сан кандайдыр бир чоңдуктарды, башкача айтканда, бааны, аралыкты, убакытты чагылдырды. 90 сом, 5 килограмм, 40 сом, 10 килограмм, 2 саат, 14 километр. Демек балдар, ушул сыяктуу сандар аттуу сандар деп аталат. Аттуу сандар менен ар кандай амал аткарылат. Көңүл бөлүп карасаңыздар, 6 дециметрде канча сантиметр бар? Биз бул учурда эмне кылабыз? Ойлонобуз. Туура балдар, биз бул учурда майдалоо деген сөздү колдонобуз. Анда эмесе, майдалоо деген бул эмне? Майдалоо бул чоңдуктун бир ченинен андан кичинесине өтүүнү айтабыз. 6 дециметрде канча сантиметр бар экенин билиш үчүн биз ушул жерден дагы бир нерсени билишибиз керек балдар. Майдалоодо көбөйтүү амалы колдонулат. Демек, 6 дециметрде канча сантиметр бар экенин билиш үчүн биз 6-ны 10го көбөйттүк. 60 сантиметр келип чыкты. Демек, 6 дециметрде 60 сантиметр бар. Же болбосо салмактын чен бирдигине карата тапшырмаларды иштейлик. 3 килограмм 150 грамм барабар канча грамм? 3 килограммды биз граммга майдалайбыз. Силер билесиңер, килограмм менен граммдын аралыгы 1000 эсе чоң. Анда 3-тү 1000ге көбөйтсөк, 3000 грамм болуп чыгат. 3000ге 150 граммды кошсок, 3150 грамм келип чыгат. Демек балдар, биз чоң чен бирдиктен кичинесине өттүк. Көбөйтүү амалын колдондук. Кийинки слайдка көңүлүңүздү бөлсөк. Бул жерден эмнени байкадыңар? Ооба, ирилетүү. Ирилетүү балдар, бул кичине чен бирдиктен чоңуна өтүүнү айтабыз. 3000 метрде канча километр бар экенин билиш үчүн 3000ди 1000ге бөлдүк. Ирилетүүдө бөлүү амалын пайдаланабыз. Силер билесиңер, километр менен метрдин аралыгы 1000 эсе. Демек, 3000 метрди биз 1000ге бөлсөк, 3 келип чыкты.
анда 3000 метр 3 километрге барабар. Ошондой эле салмактын чен бирдиктерине да көңүлүбүздү бурсак. 5000 грамм канча килограмм болот? Силер билесиңер, килограмм менен граммдын дагы аралыгы 1000 эсе. Демек, 5000ди 1000ге бөлсөк, 5 келип чыгат. Анда 5000 грамм барабар 5 килограммга. Эми балдар, 8900 метрде канча километр, канча метр бар экенин билиш үчүн дагы бөлүү амалын пайдаланабыз. 8900дү 1000ге бөлсөк, 8 келип чыгат, калдыгы 900 метр келип чыгат. Демек, силер билесиңер, 1 километр бул 1000 метрге барабар. А бул жерде 900 метр ашып калды. Демек, 8900 метрде 8 километр 900 метр бар. Биз бул жерден кичине чен бирдиктен чоңуна өттүк. Башкача айтканда, ирилеттик. Эми балдар, чен бирдиктерди майдалоодо же ирилетүүдө ошол чен бирдиктердин байланыштары эске алынат. Мисалы, метр менен дециметр, дециметр менен сантиметр, сантиметр менен миллиметрдин байланыштары 10го эселүү. Башкача айтканда, 1 метрде 10 дециметр бар, 1 дециметрде 10 сантиметр бар, ал эми 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Эми балдар, метр менен сантиметр, дециметр менен миллиметр, центнер менен килограмм, сом менен тыйындын байланыштары 100гө эселүү. Башкача айтканда, 1 метрде 100 сантиметр бар, 1 дециметрде 100 миллиметр бар, 1 центнерде 100 килограмм бар. Ал эми 1 сом бул 100 тыйынга барабар. Километр менен метр, килограмм менен граммдын байланыштары 1000ге эселүү. Мисалы, 1 километр 1000 метрге барабар. 1 килограмм 1000 граммга барабар. Биз ушул эрежелерди жаттап алышыбыз керек, балдар. Эми балдар, дептерибизди ачып, жазуу ишине өтсөк. Биз азыр берилген тапшырмаларды грамм менен туюндуруп, майдалашыбыз керек. Анда эмесе баштадык. Эми балдар, килограмм менен туюндурушубуз керек. Башкача айтканда, ирилетишибиз керек. Муну да дептериңерге жазып чыгаргыла. Эми балдар, маселеге кезекти берелик. Маселенин берилишин окуп чыгып, эмне белгилүү, эмне белгисиз аныктагыла. Бекбол 1 километр аралыкты өтүшү керек эле. Ал 654 метр аралыкты басып өттү. Дагы канча километр жол калды? Бизге эмне белгилүү, балдар? Демек, басып өткөн аралык белгилүү экен. Дагы 1 километр аралыкты өтүш керек экендиги белгилүү экен. Бизге эмне белгисиз?
демек канча жол калгандыгы белгиси болуп атат. Биз эми ушул маселени кантип чыгарабыз? Ооба, биз 1 километрден 654 метрди эсептей албайбыз. Ал үчүн биз 1 километрди метрге майдалап алышыбыз керек. Андан кийин эсебибизди чыгарсак болот. Дептериңерге маселенин кыскача шартын, эсебин, жообун жазып аныктагыла. Кийинки маселеге өтсөк. Турист биринчи күнү 16 километр жол жүрдү. Экинчи күнү 2000 метрге көп жол жүрдү. Турист 2 күндө канча километр жол жүргөн? Демек балдар, биз бул жерден дагы эмне белгилүү, эмне белгисизди аныктап алып, андан кийин биринчи эмнени табам, экинчини эмнени табам ойлонушубуз керек. Ооба балдар, биз бул жерден 16 километрди метрге майдалап алышыбыз керек. Анан маселенин эсебин айрым-айрым чыгарабыз. Үчүнчү маселеге кезек берсек. Дүкөндө 1960 метр кездеме болгон. 540 метр кездеме сатылгандан кийин дагы 120 метрден 3 түрмөк кездеме түштү. Дүкөндө канча метр кездеме болуп калды? Бул маселени дагы талдайбыз. Эсебин айрым-айрым чыгарабыз. Кыскача шартын түзөбүз, жообун жазабыз. Эми балдар, чен бирдиктерди атап, сүйлөмдөрдү толуктайлык. 1 метр 1 сантиметрден канча эсе узун? 1 метр 1 дециметрден канча эсе узун? 1 дециметр 1 сантиметрден канча эсе узун? 1 сантиметр 1 миллиметрден канча эсе узун? 1 килограмм 1 граммдан канча эсе оор? 1 центнер 1 килограммдан канча эсе оор? Дептериңерге жазуу жүзүндө жазып алгыла. Ушуну менен бүгүнкү биздин сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө сак саламатта калгыла балдар.